Тарапташтарыңыздын бири Бактыбек Калмаматов жакында эле боштондукка чыкты. Мындан сырткары журналисттерди камоо жана алардын иликтөөсүнө каршы тасмалар да жарыяланып атат. Ошол эле тасмаларды коомчулукта пикир бар, атайын бийлик чыгарып жатат деп. Компроматка компромат дегендей. Эми бул боюнча пикириңиз кандай? Эми Калмаматовдун чыкканы, Калмаматовго козголгон иштердин бардыгы мындай кандай десем, ал түздөн түз кылмыш же болбосо оор кылмыш эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө тергөө органдары ошонун бардыгын тастыктап чыккандан кийин үй камагына чыгарышты. Ал иштердин келечеги жок деп ойлойм. Калмаматов бошотулганы бул аябай жакшы көрүнүш. Себеп дегенде ошол тергөө органдарынын ошону талдап чыккандан кийин, карап чыккандан кийин бул жерде кылмыш жок экенин өздөрү да мындай оор кылмыш же болбосо кооптуу кылмыш эмес экен. Экинчи, журналисттердин сын пикир ар дайым айтылып жүргөн. Саясатчы болгондон кийин мына Американын президенти айтканда азыр эгерде мурунку президенти, мен азыр резко айтып берем деп атын унутуп калбадымбы, саясатчы болом десең, сенин териң носороктун терисинен калың болуш керек. Ошондо адам саясатчы болот да. Сын пикирди көтөрө билиш керек. Бирок сын пикир дагы сөзсүз түрдө ал объективдүүлүктү, анан кийин кандайдыр бир адамдын жеке аброюна шек келтирбеген сын пикир болуш керек. Бүгүнкү күндө биздин сын пикирлердин бардыгы адамдын жеке аброюнан баштайт, айтылбаган сөздөрдү айтылат. Ал эми кээде асылганда обоснованиясы жок эле, эптеп эле токуп жасай баштайт да сын пикирди. Ошон үчүн мен журналисттерди дагы ушундай культурага чакырат элем, маданиятка. Сын пикир айтканда да сөзсүз түрдө аны обосновать этип, бардыгын чөткө айтыш керек. Бирок журналисттерди куугунтуктоо бул туура эмес. Канчалык ошол наркотик боюнча жана башка боюнча мен сиздерде эле маалыматым бар да. Анын канчалык далилдүү ошол наркотик менен заниматься эткени жана башканы муну сот гана чечим чыгарыш керек. Соттун чечиминен кийин адамды күнөөлүү деп ошондой гана айтышка укугу бар. Кайсы адамдын болбосун. А сотко чейин эле муну наркоман, бул мындай экен жана башка деп аткандары бул туура эмес деп ойлойм. Туура эмес. Бул биринчиден. Анан ошол журналисттин изилдөөсү чыккандан кийин аны жасаганы бул шайкеш келдиби, жатайы жасалдыбы? Мен түшүнбөй деле калдым. Эгерде шайкеш келип калса, анда ошол күч органдарынын эртеси жасаганы бул туура эмес. Эмне үчүн буга чейин жасабадың? Эгерде сенде оперативный маалыматтар болсо, жана башка болсо, эмне үчүн буга чейин жасалбады деген суроо пайда болуп атпайбы? Экинчиден, бүгүнкү күндөгү соц тармактарда жаңы чыгып, адамдын жеке жашоосуна кийлигишип чыгарып атпайбы видеолордучу? Бул өтө маданиятсыздык. Ошол эле журналисттерге каршы. Өтө төмөндүк деп эсептейм да. Бул мындай нерсе Кур'аны Карим китепте да жазылган. Мындай болбош керек да. Мындайга биз жол бербешибиз керек. Коом жол бербеш керек. Бийлик жол бербеш керек. Бул туура эмес деп мен эсептейм.